Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар жана YouTube көрүүчүлөр, эфирде 5 апрелге алынган жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Кудайберди Дуйшоев тааныштырам. Баткенде республикалык олимпиаданын жеңүүчүлөрү Ысык көлдө эс алат. Бул тууралуу облустук администрациясынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү предметтик олимпиаданын жеңүүчүлөрү жана мугалимдери менен жолугушуп, жеңүүчүлөргө Ысык көлгө эс алууга жолдомолор тапшырылды. Белгилей кетсек, республикалык олимпиаданын жыйынтыгында Баткен облусу 3-орунду ээледи. Жалпы жонунан олимпиадага катышкан 38 окуучунун ичинен 5 окуучу байгелүү орундарга ээ болгон. Кыштут айылында эл демилге көтөрүп 1 миллиондук көпүрө курулууда. Баткен районунун Кыштут айылынын тургундары өз күчү менен айылды экиге бөлүп турган дарыянын үстүнө көпүрө сала башташты. Көпүрө бүткөрүлсө 5 чакырымдай жол кыскарат. Демилге менен курулуп жаткан көпүрө жерден 35 метрдей жогору жайгашып, сел жууп кетүү коркунучу жокко эс экендигин айылдыктар айтышты. Буга чейин сел келип, дарыяга кошумча суу кошулуп, жогорку жактагы көпүрөлөрдү алып кете турган болсо, айылдын жарымы унаалары менен сыртка чыга албай калышчу. Кыштут айылында 1000ден ашуун адам жашайт. Бешинчи канал жана пирамида каналдарын жоюу боюнча иш башталды. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонду 5 канал жана пирамида каналдарын жоюу боюнча иштер башталганын билдирди. Телеканалдарды жоюунун себеби жана анын мүлктөрү боюнча маалымат айтылган жок. 3 апрелде Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Чыңгыз Эсенгул уулу Жогорку кеңештин тармактык комитетинде депутаттын суроосуна жооп берип жатып, 2 канал банкрот болгонуна байланыштуу жоюлуп жатканын айткан. Мунун алдында мамлекеттик 5 каналдын эмгек жамааты президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоп, телеканалдын маселесин чечип берүүнү өтүнгөн. 3 апрелде 5 каналдын YouTube баракчасына жарыяланган видеодо кызматкерлер 4 айдан бери жумушсуз отурганын, аларга алдыда кандай өзгөрүүлөр болору тууралуу маалымат берилбегенин айтышкан. Кыргызстанда 4 мамлекеттик телерадио канал бар. ОТРК, ЛТР, Пирамида, 5 канал. Жогорку кеңештин айрым депутаттары мамлекеттик телеканалдарды менчикке өткөрүү маселесин көтөрүп келет. Баткен районунун Карабулак айылында Суу башы каналынын курулушу жүрүүдө. Узундугу 2,5 километр болгон канал жергиликтүү эл жана бейөкмөт уюмдардын биргелешкен аракети менен курулууда. Иштин жүрүшүнөн Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев кабар алды. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматынын маалыматына ылайык, курулушка Дүйнөлүк Эмират кайрымдуулук уюму тарабынан 60 000 АКШ доллары каралган. Ал эми Карабулак айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинен 1,5 миллион сом бөлүнгөн. Бул тууралуу Салам медиага Дүйнөлүк Эмират уюмунун Баткендеги өкүлү Мунарбек Арапов билдирди. Баткен районуна караштуу Карабулак айыл өкмөтүндө, ошо Карабулак айылында Дүйнөлүк Эмират кайрымдуулук уюму тарабынан жалпы 2,5 километр канал курулуп башталды. Уже демонтаж иштери бүтүп, апалавкалар коюлуп, 250 метрден ашык уже каналды бүтүү алдында турат. Жалпы сметалык баасы 60 000 доллар. Бунун ичинен эми жеке Баткендик өзүбүздүн демөөрчүлөр да бар. Арасында ошол основной өзүбүздүн усталарга сырт Карабулак элине да ыраачылык билдиребиз. Карабулак эли күнүнө ошол ашар ыкмасында 10дон 15тен ашарга чыгып, каналды тездетүү аракети болууда. Баткен шаарынын мэриясынан мурда ээленген жерлерди жер мунапысына ылайык 390 адам жерин мыйзамдаштыруу боюнча арыз жазган. Бул тууралуу Салам медиага мэриядан билдирди. Бүгүн 5 апрель күнү мэриядан түзүлгөн атайын комиссия Булак башы кварталына барды. Аталган кварталда жалпысынан 83 курулушту баштапкы комиссия карап чыккан. Жеринен караган комиссиядан соң тыкыр иликтенгенден кийин жашап жаткан жер бардык талаптарга туура келсе мыйзамдаштырылып берилет. Мыйзамсыз курулуштар кайсы бир мамлекеттик мекемедеги коргоо зоналарга кирбейт, же кирет, же кирбейт экендигини жерден каралып атат. Жалпы эле ушул шаар боюнча бүгүнкү күндө 396 арыз келип түшкөн.
министрлер кабинетинен 2291 ошол тескемеси менен бекитилген жер мунапысын жүргүзүү боюнча жобого ылайык арыздар ошо каралып комиссиянын баштапкы кароолордон өтүп корутунду алууга жөнөтүлүп атат.